Сабагыбызда ушу медитация боюнча, эмки сабагыбыз ошо боюнча кылабыз. Парданын артында сабак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды аялдарды тарбиялаган мезгилинде, же болбосо байат кылган мезгилинде парда тартылгандыгы боюнча менде маалымат жок. Аялдар арт жакта отуруп, эркектер асты жакта отуруп тарбия кылынган. Ооба, парда тартыш үчүн бир атайын бир шарт түзүлүш керек. Же болбосо ол жака коюлуш керек. Адамдар астында турса, ошол сүйлөгөнгө дагы, берген айтылган сөздүн дагы бир кубаты болот да. Эгер эч ким жок, камераны карап сүйлөп, же болбосо парданы карап сүйлөнсө, мен билгенден сабактын бир даамы тузсуздай болуп калат. Бул жерде эч ким фитне кылыш үчүн келген жок. Адамдарды, эркектер менен аялдарды ажыраткыла, аралашпагыла деген ошол жерде фитне болуу максаты болсо. Мен көбүнчө жерди карап сабак берем. Кээ бирде гана силерди карабасам, көбүнчө жерди карап сабак берем. Аялдар, силердин чоңдоруңар менин апамдай эле, жаштар менин карындашымдай эле кабыл кылам. Бул жерде илимий сабак болуп аткан жерде анчалык мындай катуу алыштын кереги жок. Анан жок, парда артында сабак болсун десеңиздер, анда айтабыз, мындай парда тартып койсо деле зыяны жок. Чоң устазыбыз деле сабактарынын көпчүлүгүн пардасы эле сабак берген. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом төмөнкүчө. Ата энем 5 убакыт намаз окуйт, бирок илими жок. Апам азырынча жолука келе элек. Кассир болуп иштеген себептен намахрам эркектерди апамдын аврат жерлерин көрүүсү менен катуу кыжаалат кылат. Атамды хижап кий деп айтар деген үмүтүм да үзүлдү. Дайыс болуп калат деп корком. Дайыс боюнча катуу эскертүүлөрүңүздү бериңизчи сураныч дейт. Ушул жерге чейин. Эми 5 убакыт намаз окуп аткан болсо, ошол намазды түшүнүп окууга аракет кылыш керек. Намаз жөн гана элдер намаз окуп атат экен, кыяматка барганда ушинтип кыймыл аракет кылбасак, ошонун пайдасы тийбей калат экен, тозокко кетип калабыз деген намаз боло турган болсо, ал намаз адамдарды жамандыктан тоса албай турган болсо, демек намазга бир сыйра карап чыгыш керек. Намаз бизге жөн гана физиотерапия эмес. Намаз бизди жамандыктан тосуп, жакшылыкка чакыра турган болушу керек. Демек намаздын акыйкатын түшүнүш керек. Жөн эле өзүбүз Фатиханы окуп, анан эмнени окуп атканыбызды билбесек, ооба, парыздан кутулушуңуз мүмкүн. Аллахтын астындагы милдетиңизден кутулушуңуз мүмкүн, бирок ал намаз сизди, сиздин ата энеңизди жаман нерселерден тоса албайт. Демек, тоса албагандан кийин ага шариатта көрсөтүлгөн өкүмдөрдү дагы аткара албайт. Эми апаңыз кассир болуп иштеген болсо, эми акырындан секин-секинден бир жапайычылыкка барбашыбыз керек. Жоолук салынбаган эле аял бул бар жокту бузган жаман аял деген түшүнүккө барбашыбыз керек. Кээ бир аял болушу мүмкүн, жоолук салынбайт, ошогусуна күнөөкөр, бирок Кудайдан коркуусу башка жагынан сизден көбүрөөк болушу да мүмкүн. Адамдын сырткы кебетесине карап, кийимине карап эмес, Аллах Таала ички жүрөгүнө карайт. Бул деген нерсе аялдар жол салмай жүрө берсин деген маселе эмес. Болгону дуа кылалы, илимдин акыйкатын жеткизели, исламды жеткизели, анан жолук салынуу иншалла өзүнүн орду менен келип калар иншалла. Атаңыз, мүмкүн атаңызга ошол илим жетишпей атат, маалымат жетишпей атат, ага китеп алып бериш керек, китеп окусун, сабактарды көрсүн, чоң илим мажлистери бар. Эми ошол сабактарга барып катышып, өзүнүн деңгээлин көтөрбөсө, адам жөн эле үйдө отура берсе илимдүү болуп калбайт. Анан дайюс маселеси. Дайюс деген нерсе аялын кызганбаган эркектерди дайюс дейт. Дайюстар бейиштин жытын да жыттабайт дейт. Эми аны Кудай сактасын. Дайюс деген нерсени жөн гана азыркы эшикте жоолук салынбай жүргөн эркектин бардыгы эле дайюс деген туура эмес. Дайюс деген кандай? Бир аялын же кызын зинага, бузукулуга түшүүгө көзү жетип туруп, ошону тоспогон дайыс болот. Мына ошол адам Аллах Тааланын буйругу арам кылынган нерсени дагы көзгө илбегендиктен анан тозокко түшүп атат. Бирок аял укпай атса, аял илимге жетпей атса, эркек ана эскертүү берет,
Анан калганына аял өзү жооп берет. Эми ата энеге балдардын даават кылуусу бир аз оорураак болуп калат. Себеби ата эненин урматы бар. Анын достору кылыш керек, жакшы бир аялдарга кошуш керек, чөйрөсүн өзгөртүш керек, досторуна айтыш керек, таалимдер болот, сабактар болот. Ушундай жерлерге ээрчитип барса, иншалла жакшы болот. Эми бирок мындай болот экен, шариатта мындай экен деп ата эненин көңүлүн калтырбастан бир аз шариат айтса, зыяны жок. Турмушка чыгууга жашым келди, бирок кыз жигит болуп сүйлөшүү деген нерсеге абдан каршымын. Туура. Кыз жигит болуп сүйлөшүү шариатыбызда арам болуп эсептелет. Ата энеме колуму сурап келгендердин жок дегенде парыз болгон 5 убак намазы жок болгондон каршы болуп жүрөм дейт. Ата энеме колуму сурап келгендердин жок дегенде 5 парыз болгон намазы жок болгондон каршы болуп келем дейт. Эми колуңузду сурап келгендерди айттык сабагыбызда. Диндарды тандагыла, эгер диндарды тандаган болсок, бактылуу жашайсың дегенбиз. Диндарды тандаш керек. Намазы жок болсо, андан үмүткө. Бирок адеп, ахлак жакшы боло турган болсо, ошол бир аз даават кылына турган болсо, иманга келе турган болсо, мусулман болсо эле таваккел кылгандагы дурус. Адеп, ахлагы жакшы боло турган болсо. Адеп, ахлагы жаман болсо, намаз окуса да этият болуш керек. Намаз окуп атып деле аялдарга зулумдук кылгандар бар. Ошого адеп ахлактуусун карап, иманга, исламга туура келе турган жигит боло турган болсо, сүйлөшүп көрүп, эмне кылыш керек? Турмуш курганга аттаныш керек. Аял кишинин, кыздардын көп жүргөнү жакшы эмес. Азыр биздин аялдар 40, 39-40ка чыкканда уже төрөбөй калып атат. Себеби жеген тамагыбыз начар болуп атат, ичкен суусундугубуз начар болуп атат, аба бузулуп атат. Илгери 60 жашында деле төрөгөн. Азыр 40 жаштан кийин төрөбөй. Эми кыздар 30га чейин, 35ке чейин балдарды тандап жүрө бере турган болсо, кийин ден соолук начарлайт. Ошого мүмкүнчүлүк барбы, эртерээк турмушка чыкканга аракет кылыш керек. Ошол мезгилде илимден да билимден калбаган абалда. Мен үчүн иншалла хайырлуу Аллах Тааланын корккон адамга турмушка чыгууга дуа кылып бериңизди суранчы. Биз дуа кылабыз, Аллах Таалам бир жакшы жубай насип эткен болсун. Имандуу, инсафтуу, адептүү, Кудайдан корккон, сизди урматтаган, сизди бир жер каратпаган, урбаган, тарбиялуу бир эркек насип кылсын. Бирок дуа менен иш бүтпөйт. Аракет кылыш керек, издеш керек. Эгерде бирөөнү билип калсаңыз, ошондой бир адептүү, мүмкүн болсо, сиз деле кадам жасасаңыз, эч кандай зыяны жок шариатта. Качан гана эркектер кадам жасайт деп күтүп отура берсеңиз, анда мүмкүн кеч калып каласыз, аны башка бирөө алып кетиши мүмкүн. Бирөөгө көзүңүз жетсе, ошого мүмкүн сөз айтсаңыз, макулдугун бериле турган болсо, анда аял дагы кадам жасоосу шариатка каршы эмес. Себеби аял дагы бактылуу болуп жашаганга акысы бар. Качан жакшы бала келет экен деп бүтүп отура берип, өзүңүз билген жакшы балдар калып кетип, башка жака кете берсе, анда уткурган болосуз. Аллах Таалам дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Аллах дүйнө акыретиңизге берекесин берсин. Аллахым ыраазы болсун. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом төмөндөгүчө. Мен 22 жаштамын. Жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктадым, машалла. Ата энем ажырашып кетишкен дейт. Кудайым пешенебизге жарган. Апам жалгыз бой, Батирде турабыз. Мен иштеп апама үй алып бергеним туурабы же турмушка чыкканым дурус болобу? Аллах ыраазы болсун. Эгерде сиз жалгыз кыз боло турган болсоңуз, эми ата энеңиз карып калган болсо, анда сиз аракет кылганыңыз дурус болот. Себеби сиз турмушка чыгып кетип, апаңыз кароосуз калып кетпесин. Эми ошол эле мезгилде жашоо турмушту дагы унутуп калбаш керек. 22 жашта болсо жаш экенсиз, бирок эми үй алып, иштеп үй алып бергенге көп убакыт кетет. Сиз эмес, эркектердин мүмкүнчүлүгү жетпей жатат. Үй кымбат, акча табуу кыйын. Бирок азыркы мезгилде ушундай неме болду. Устаз Эмил Андартегиндин фатвасынын негизинде, эгер бир үй муктаж боло турган болсо, бир үй бүлө ал ушу үй алууга муктаж, андан башка бир жолу жок боло турган болсо, мамлекеттик ипотекадан дагы акча алса болот, эгерде муктаж болуп атса.
Анча эмес, бардыгына муктажмын деп чыгат экен. Жок, муктаж. Жиги балдары жок, карып калган. Эпте буну сиздин абалыңыздай ошого окшогон мамлекеттен алып, анан акырындан төлөп, анан турмушка чыгып дагы күйөөңүз менен биргеликте жардамдашсаңыз жакшы болот иншалла. Анан энеңизди карайм деп отуруп, бул турмушта дагы кечигип калбашыңыз керек, Аллах Таала берекесин берсин. Ламинирование деген өзүмдүн кирпигимди бир составтар менен кайрып коет. Ламинирование бровей деген өзүңдүн кашыңды үстүгө каратып, катытып коет дейт. Эми аялдардын жасануусу көчөгө чоочун эркектерге болбошу керек. Ал кыз болобу, аял болобу баары бирдей. Эмне кылыш керек? Жасануу өзүнүн күйөөсүнө болуш керек, же үйдө жасаныш керек. Же болсо аялдар менен болгон тойго жасаныш керек. Көчөгө жасанып чыктыңызбы, кирпигиңизди ошентип кайрып, катырып сулуу болуп алсаңыз, шарият уруксат бербейт. Бирок чоочун эркектерге эмес. Ачыктаган боласыз. Анда кайда пайдасы болуп калды анда? Пайдасы тезирээк күйөөгө чыгыңыз дагы ошого жасаныңыз. Ассаламу алейкум. Жолдошум намаз окуп динден түшүнүгү бар. Көп жактан тыюу салат дейт. Сага болбойт, иштебейсиң, үйдө отур деп мен өзүмдү башкача сезип кетем. Динди карманганы, кылганы жакпайт дейт. Эми кээ бир эркектер бар, көр таква деген эркектер бар да. Аялдар үйдө отуруш керек, аялдар чыкпаш керек, аялдар иштебеш керек, аялдар эч нерсе кылбаш керек, аялдар илим албаш керек. Караңгы түшүнүк. Шариатка топ келген абалда аялдардын илим алуусу дурус. Шариатка топ келген маселеде иштеген дурус. Эгерде күйөөңүз бүтүндөй бардык нерсени чечип берип атса, сиздин иштегенге муктаждыгыңыз жок болсо, жөн эле хобби катары иштейм десеңиз, анда иштебегениңиз дурус. Кандай жыргал? Эки этаж үйүңүз болсо, кондиционер болсо, телевизор бар, интернет бар, үй толо китеп, үйдө жыргап отуруш керек да. Анан кимге барыш керек? Өзүнүн досторуна бар, көңүл ачып келсин, анча-мынча барып, базарга барып, базарлык кылып келсин, болду. Иштебемде, иштегенде жакшы эмес. Кана мен азыр иштебесем да, сону үйдө отурсам. Эртеден саат 8-де уйкуң бышпай барып, ишке барып, кечки саат 8-де келген жакшы эмес. Болгон аялдар баягы сонун жашоодон өзүн кыйнагысы келет да. Бирок муктаждык болуп атса, эки тараптан иштеп, анан бир жашоону бир туура нугуна салалы деген болсо, шарият уруксат берген нерселерди иштесе болот. Биздин Ханафи мазхабта аялдар сот болуп иштесе уруксат дейт. Демек, ошого окшогон сот болуп десе баардыгы сот болуп, жүрөгү карайып кетип, анан баарын сотто балдарга тарбиясы начар болуп кетпесин. Аялга медициналык жактан, тиш доктор жактан, аялдарды жасоо, ушу окшогон чач кыскарткан аялдар иштесе болот. Жалаң аялдарга. Аялдардын сулуулап берсин күйөөсүн, сонун кылып жөнөтсүн. Тырмагын жасап берсин аялдардын, чаптап берсин, жасап берет го жакшынакай кылып. Чачын кыскартып берсин жакшынакай кылып. Тиш докторлар чыксын, стоматологдор, аялдар. Эркектерге бар оозуңузду деп ачып, оозуңузда жытты, анан чириген тиштерди ала көргөзбөй, эмне кылыш керек? Аял стоматологдорго барса, эгерде мен аялымды окутпай койсом, бул аялымды окутпаса, стоматолог каяктан чыгат? Кимге барат? Анан кай эркекке барат? Андан да жаман болот. Мен өзүм эле болоюн, болду, менин аялымсың, мен үйдөн чыкпа, сен окуба, менин кызым да окубасын, мен кийин ал болбойт, ал эгоисттик болот ал. Коомду көтөрүү үчүн, коомду оңдоо үчүн бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Аял врачтар чыксын, аял гинекологдор чыксын, аял педиатрлар чыксын, бардык аялдар, хирургдар чыксын, аялдар. Анан эми коомубуз ушундай экен. Бир аралашуу болот эми. Азыр биз эмес, ушу укмуш болду деген Саудияда деле, укмуш болуп кетти деген башка араб өлкөлөрүндө деле, Туркияда деле аралашуу бар. Эми мындан сактануу, ал үчүн башка бир мамлекет курулуп, билбейм, ошондой болуп кетпесе, биздин өмүрүбүз жетпейт. Эми ушу анча-мынча аралашуу бар, бирок ошону шариаттын талабына ылайык кылып,
ашыкча сүйлөбөстөн, муктаждыкка ылайык гана сүйлөп, жалгыз калбастан иштеген дурус эле. Эми күйөөңүзгө анын тарбиясы кандай, анын көз карашы кандай мен билбейм, бирок ошол шарияттын көз карашында, шарияттын талабына ылайык иштеген болсо, же болбосо илим алган болсо зыяны жок иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Жолдошум TikTok'та көп отурат дейт. TikTok'та жабылбадыбы? VPN менен кирип атабы? Эфир ачып, ар кайсы кыздар, ар кандай адамдар менен эфирде сүйлөшөт. Дурус эмес. Биз эмне себептен азыр Instagram'ды иштетебиз, Facebook иштетебиз, YouTube иштетебиз. Şu биздин сөз элдерге жетсин деп. Эгерде элдерге бир пайда бере турган даражада боло турган болсо, соцсеттерди иштетиш керек. Пайда бербей турган болсо иштетиштин кереги жок анын. Ал TikTok'та отурган болсо, эфирге чыгып кыздар менен сүйлөп, максат эмне? Мындан сактаныш керек, Өзү көп жылдан бери намаз окуйт. Айтып атпаймынбы, намаз окуйт азыр, баардыгы намаз окуп атат азырчы. Намаз окуганда айтып атам, Аллах Тааланын астындагы парыздан кутулуп атат. Бирок ал намазы жамандыктан, фахша, бузукулуктан да кыздар менен сүйлөшкөн тоса албаса, ал намазында жакшылык жок. Көп вакыт өткөрөсүз, жатасыз десем, мен акча таап жатам дейт. TikTok'тон акча таап алган кыздар менен сүйлөшүп. Жок. Андай эмес. Жанагындай бир TikTok'ко чыгып, жылаңачтан анан бир-бирине болуп, бири-бири менен спор кылып, анан бул даараткана кирип, зараңды иштесе барып ичип, анан ошентип просмотр көбөйтүп, өл ошентип акча таппай, өл ошентип. Андан көрө барып он жерде огороддо бир пияз терип, же болбосо сабиз чогултуп 1000 сом тапсаң, ошол сен абийириң сактайт. Онтип акча тапкандан көрө өл. Ошол TikTok'тон тапкан акча адал болобу? Ал кантип таап атат, ошого жараша болот. Арам менен табылган болсо арам болот. Адал менен биздикине окшоп сабак берилип, анан ошондон бирөө сизге жардам берип, акча таап калган болсоңуз билбейм. Эгерде арам нерсе менен, жанагынтип бир кыргыздын салтына да, шарияттын талабына жараша болбогон нерселер менен акча тапсак, азыр бизде ушундай адамдар да түшүнүк болуп калыптыр да. Акчаны кандай жол менен табуу неме эмес. Максат эмес, акча табыш керек. Ал арамбы, адалбы, уятпы, салтка каршы келеби, шарият кызыгы жок. Жок, биздин акча табуубуз мусулмандарда. Акча табышыбыз керек, адал жол менен табышыбыз керек. Гүл ыргытып, монета чогултат экен. Бул жана кумардын эле бир түрү. Мынтип досо кечке бир аппарат чыгарып койду, ошон коюпту, колун аппарат түртөт экен. Кудай сактасын. Эч качан кумга, суудугу сууга дейт го. Мээнет кылып таппаган акчада эч качан береке болбойт. Ассаламу алейкум. Балам ооруп жатат. Дем салуу боюнча суроо. Өзүм салган дем түзмө-түз тиеби же молдо окуган жок? Өзүңүз окуганыңыз жакшы болот. Сиз ыхлас менен Кудайдан дуа кылып дем саласыз. Кудай Таалам балаңызга шифа берсин. Мен ойлойм, молдо алдабаса. Келгиле айып кетесиңер деп атышат. Же жөн эле убакыт коротуп жатабы дейт. Жок. Эгерде сиз дем салганда да өзүнүн жолдору бар да. Атайын дем салганда окулуна турган аяттар бар, пайдасы тие турган аят. Курандын бардыгы эле береке, бирок тажрыйба бар да. Ошо тажрыйба менен ошо молдого апарып окутсаңыз дагы жакшы болот. Өзүңүз да окуй бериңиз, молдого да апарып бериңиз. Аллахым шифасын берген болсун. Анан медицинал жагында караш керек, медицинал жагында болуп турса молдого апарып берип, анан молдоң деле пайда бербейт экен деген түшүнүккө келип калбагыла. Вакыт бөлүп келип, илим бөлүшүп жатканыңызга Аллах разы болсун. Аллахым баарыбыздан разы болсун. Менин суроом, азыркы учурда айымдарды өздөрү тандап сүйүп тийген күйөөлөрү өлтүрүп, кордоп сабап жатканын көрүп, коркуп, келечеги үчүн кабатыр болуп, коомдогу айымдарга күйөөгө тийбестен жалгыз калууну тандап калып жатышат. Жок, андай жакшы болот. Ошол боюнча эмне деп айтасыз? Жок эми. Чымчыктан корккон таруу экпейт деген экен илгери кыргызчы. Чымчык жеп кетет экен, таруу эксе. Анан ошо чымчык жейт деп таруу экпей койгон, таруу деген майда дам болот.
чымчыктын эң жакшы көргөн тамагы. Эми чымчык жеп кететкендер тарбия экпей койгон дурус эмес дегендей эле. Эми ушундай бир 4-5 акмактын айынан бүтүндөй мусулман эркектер ушундай жаман деген туура эмес. Жакшы эркектер бар, тарбиялуу эркектер бар, ата энесинен тарбия көргөн, илим алган жакшы эркектер бар. Болгону 1-2-3 адамды көрүп эле бүтүндөй эркекке өкүм чыгарбаш керек. Анан көзүңүз бар, телиңиз бар, кулагыңыз бар, иштеп атабы? Караш керек, изилдеш керек. Жакшыны кошунан сураңыз. Азыр Инстаграмга кирсеңиз, ТикТокуна кирсеңиз, кандай адам экен бардыгын киргизип койгон. Сонун болуп калды азыр. Кайсыл жака жүрөт, эмнени, кайсы тамакты жакшы көрөт, баарын билесиң. Киргизет. Ошол жакачы. Кошун арадан сураш керек. Илим алса, илим алган устаздардан сураш керек. Бир жерде иштесе, иштегендерден сураш керек. Адеп аклаган сурап, изилдеш керек. Менет кылыш керек да анан аялдар жөн эле отура берсеңер, каяктан силерге жакшы эркек изилдеш керек, а? Биз деле эркектер издеп атпайбызбы? Кайсы жерде жакшы аял бар экен? Кээ эркектер 100 аял көрүп атат. Жакшы аял алам деп тандап. Эми ал чектен ашкандык, бирок изилдеш керек да. Анан ошол 1-2 эркектин эле абалын көрүп туруп, бардыгына ошондой өкүм кылган турус эмес. Анан өзү жалгыз жашайм деген бул туура эмес. Аллах Таала бир табиятта жараткан, ал табиятты Аллах Таала билет. Өзүнүн жараткан заты махлукун билет. Аялга эркек керек, эркек аял керек. Аллах Таала жараткан табиятка каршы чыгуу сиздин бузулушуңузга алып келет. Билесиңерби, поптор Европада ит болушту. Эмне болду? Биз үйлөнбөйбүз деди. Биз үйлөнбөйбүз. Үйлөнбөйбүз деп Аллах Таала жараткан табиятка каршы болду. Анан бардыгы видеолор чыгып кетти, укмуш болуп бузулгандары. Ошон үчүн табиятка каршы болуш. Аллах Таала үйлөнгүлө деп аял эркек жаратты, үйлөнүш керек. Пайгамбарыбыз үйлөнүү менин сүннөтүм, ким менин сүннөтүмөн баш тарткан болсо менден эмес деди. Мусулман эмес, менин коомуман эмес деди. Үйлөнгүлө, көбөйгүлө деди пайгамбарыбыз. Ошол насааттарды алып, Кудайга таваккел кылып, тандоону жакшы кылып, Аллах Тааладан истихара намаз окусак, иншалла, Кудайым жакшысын берет. Жалгыздык Аллахка гана таандык. Ассаламу алейкум. Сиздин үйүңүзгө тынччылык, аманчылык болсун. Амин. Аллах Таалам разы болсун. Менин суроом, аялдар кантип даватка чыгат, канча күнгө чыгат, түшүндүрүп берип коюңузчу. Дават дегенде эми жанагы азыркы биздин мезгилде даватчылардын амалы жөнүндө сурап атсаңыз керек. Негизи биздин кылып атканыбыз деле дават. Менин келинчегим кылып атканы деле дават. Бар дават. Даваттын түрлөрү көп. Бирөө телевизордон чыгып сүйлөйт, ал дагы дават. Бирөө 3 күнгө элдер менен чыгып эшик такылдатып барып дават кылат, ал дагы дават. Бирөө китеп жазат, ал дагы дават. Бирөө дагы башка нерсе кылат. Даваттын түрү көп. Бардыгынын максаты Аллах Тааланын динине чакыруу. Анан бир туура эмес бир түшүнүк бар экен адамдардын арасында. Ар бир адам даватка чыгышы керек, жана адамдарды дават кылыш керек дегенчи. Жок, дават кылуу, адамдарды жакшылыкка чакыруу алымдардын иши. Ал эми калган адамдар ислам менен жашоого милдеттүү. Дават кылууга милдеттүү эмес, ислам менен жашоого милдеттүү. Качан бир нерсеге сиз намазды үйрөндүңүз, намазды башка бирөөгө үйрөтүүгө ылайыктуу болуп калганда үйрөтсөңүз макул. Азыр билесизби, биздин дагы деле намазыбызды толук бойдон үйрөнө элекпиз. Жакшы сурап келсе, даратыңызда ката бар. Демек, адамдарды жакшылыкка чакыруу бул алымдардын иши. Анан кээ бир адамдар менин милдетим экен деп өзүлөрүнө милдеттеме жүктөп алып, өзү билбесе дагы бирөөлөрдү исламга чакырып, жаман көрүнүп, анан кыйналып жүргөндөр бар. Уд'у иля сабил роббика бил хикмати вал мауизатил хасана. Жана Аллах Тааланын динине чакырууда бил хикма менен, жакшы сөз менен чакырылыш керек да. Сен илим албасаң, кантип анан жакшы сөз менен чакырышты билесиң. Кече мен сабактан чыксам, бир жанагы вахаби мазхаб кармаган бирөө келип, мага айтып атат да. Сиз эмне себептен көйнөгүңүздү узун кылып кийип алдыңыз? Бул шариатта тыюу салынганда дейт. Анан сен илим алгансыңбы десем, жок дейт. Ханафи мазхабта эркектердин
соғончогунан ылдый түшүп кийинсин өкүмү эмне билбеймиз. Билбесең мени эмне чакырып атасың анда? Себеби ушу бир жерден угуп калган, ошону бирөөгө жеткизиш керек да, качы. Жок, сен ошол боюнча илим ал. Ошол боюнча бил. Андан кийин башка бирөөнү чакыр. Шариятыбызда эгерде эркек кишинин кийими согончоктон ылдый түшүп, ошону менен текеберликти максат кылса, башка бирөөлөрдөн мен жогорумун, менин бу кийимим, чапаным же көйнөгүм же шымым немеден согончогуман ылдый түшүп атат, ушу менен мен булар төмөндө булар деген адамда максат боло турганбыз, ошондо күнөөкөр болот. Мен жарра саубуху лил хуяла деп имам Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн Сахих Бухаринде атайын бап койгон. Кийимди текеберлик үчүн кийген болсо кандай болот деп түгүнө анан ошол согончоктон кызыл ашыктан ылдый кийгендерди Аллах пайгамбарыбыз кайтаргандыгы жөнүндө хадисте келген. Ошого бардык илимди алып, ошол айтылат дават кыла турган нерсеңди билип алып турган кылыш керек. Аны качан да ошол кийимиңди текеберлик үчүн кийгенбиз. Биз андай нерсе жок. Бизде адат болуп калды азыр. Азыр эч ким костюм-шымдын тиги шымын кызыл ашыктан ылдый кылгандыгы текеберлердин бардыгынан кыйын болуп калдым дебейт эч ким. Адат болуп калды. Демек, даваттын өзүнүн түрлөрү бар, билип анан чыгыш керек. Эми сиз айтып аткан дават бул ошол жанагы үй бүлөсү менен чыгып 3 күн өзүнүн убактысын Кудай жолунда өткөрүп келүү. Эмне себептен? Үйдө болсоңуз мал, акча, идиш, бала чака, үй менен Кудайдын динин, Кудайдын шариятын үйрөнгөнгө убактыңыз болбойт. Ошого ушу дүйнө менен, акча менен, тирилик менен жок болуп кетпей, ушу бир айда убактыңы 3 күнгө бөлүп, үй бүлөң менен чыгып кичине Кудайдын жакшы сөзүн угуп кел деген сөз. Ал ошо карапайым адамдарга айтылат. Ошого эми ал даватка чыгам десеңиз, күйөөңүз менен уруксат алып, өкөң жума күнү Централь мешитке барсаңар, жума намазынан кийин атайын баян болот. Баяндан кийин ошол жерде мастурат жамаат дейт, атайын үй бүлөлөрдүн даватка чыгышы бар. 3 күн чыгасыз, 40 күн чыгасыз, ар кандай 4 ай деген нерсе. Эми бизге 3 күндүк жакшы. Мүмкүнчүлүк болсо 4 ай, анан 40 күн ал кийинчерээк иншалла акырындык менен келет. Анан барасыз, ошол жерден анан бөлүнөт бир жака, алып кетет, анан ошол жерге барып таалим өтүп 3 күн жашооңузду ислам менен жашап келесиз. Ал жерде ушак болбойт. Ал жерде жаран Кудайдын сөзү сүйлөнөт. Жатканыңыздагы ибадат, турганыңыз ибадат, кечке нафил намаз окуйсуз, тахажжуд намаз окуйсуз, сабактар болот. Бүт ошо 3 күндө Кудай жөнүндө маалымат алып келесиз. Ассаламу алейкум устаз. Менин маселем күйөөм экөөбүз ажырашканбыз. Закон менен алимент төлөйт, бирок талак берген эмес. Мен да сураган эмесмин. Мени намазга, орозого дегеле шариаттын эч нерсесине үйрөткөн жок. Өзүндө намазы да, орозосу да, даараты да, гусулу да жок дейт Аллах. Мен талак бермейинче сенин башың бош эмес. Мен сага бербейм дейт. Сизден сурайын дегеним, биздин маселе кандай болот? Мен сени менен жашай берем дейт. Менин аябай көңүлүм калды. 23 жыл үмүт үзбөй дуа кылып шыдадым. Ажырашканыбызга 7 ай болду. Аллах разы болсун. 23 жыл жашасаңар, кандай силердин ортоңордо ушундай мамиле болуп калды? Демек, дин жок. Намаз окубаса, орозосу жок болсо, гусулу жок болсо, демек, үй бүлөдө намаз болбосо, орозо болбосо, ушундай үй бүлөнүн бузулуусу болот. Гусулу да, даараты да жок болсо. Эми эгерде сиз ажырашкан болсоңуз, нике күбөлүңүз барбы? Нике күбөлүңүз боло турган болсо, нике күбөлү кыркыла турган болсо, азыр фатва берилип атат, ошол бир байын талак түшөт. Эгерде нике күбөлүңүз жок болсо, жөн эле жарандык никеде жашаган болсоңуз, эми 23 жыл жашаган болсоңуз, нике күбөлүңүз болушу керек. Жарандык никеде жашаган болсоңуз,
анда маселе оор болот. Качан эркек талак бермейинче сиз бошоп башка бирөөгө турмушка чыга албайсыз. Жада калса кайсыл жакка барсаңыз күнөөкөр болосуз. Күйөөңүздөн уруксат алып чыгышыңыз керек эшикке. Өзүңүз кийим аласыз, башка бардыгына ошо сиз да күнөөкөр болосуз, күйөөңүз да күнөөкөр болот. Эми ал дараты да гусулу жок күйөөңүз, ал күнөөнү сезеп ал. Азыр мен ушул бир сунуш неме кылып атам алымдар кеңешине. Алымдар кеңеши биздин мамлекеттик органдар менен кеңешип bir чара көрүлүш керек. Азыр ушундайлар мен көп суроого жооп берип ушундай абал көп болуп атат. Аялдар ажырашат дагы өзү үйлөнүп алып, күйөөсү аялына талак бербейт. Талак бербесе тиги башка бирөөгө турмушка чыга албайт. Аны эч ким мажбурлай албайт. Бизде ислам мамлекети болбогондон кийин, шарият өкүм жүрбөгөндөн кийин. Шарият болсо казылар алып келип аны кармап, же талагын бердирип, же болбосо кайра нормальный жашаганга буйрук берет эле. Эгер андай болбойт, азыр мамлекет тарабынан сенин нике күбөлүң жок болсо болду дейсиз. Биз мамлекет эч кандай чара көрө албайт дейт. Анда эмне кылыш керек? Биздин мусулмандардын идарасы, муфтият бир чара көрөлү десе, алардын да акысы жок, себеби жаран эч кандай аны камаганга, сот кылганга акысы жок. Демек ушул жерде ушундай абалдарда мусулмандардын күчү колдоно турган болуп, улуттуу укук коргоо органдары менен бир орток пикирге келиши керек. Никелик жараны жокпу, анда укукту муфтиятка бериш керек. Алар талагын түшүртүп, шариаттын өкүмдөрү менен анын талагын түшүртүп карап бериш керек. Андай болбогон нике күбөлүгү болсо, анда ажырашууда ошол нике күбөлүгүнө таянса болот. Азыр сиздин ишиңиз оор. Азыр мусулмандар мындай кылып сиздин маселеңизди чечип бере албайт. Себеби нике күбөлүгүңүз жок болсо. Анан эң жакшысы күйөөңүздү алдашыңыз керек. Мен болуптур макул деп экөөңүз нике күбөлүгүңүз жок болсо, бар нике күбөлүккө туруш керек. Болуптур, сен менен жашайын, болуптур, эми ушу 23 жыл жашаптырбыз. Эми болуптур, жүрөм, нике күбөлүгүнө тура. Барып туруп эртең сотко барыш керек болду. Андан башка жол жок. Анан дагы бир жол бар, аны эркектерге үйрөтпөш керек. Айтпай эле коеюн мен. Анда эркектер мына аялдардан тиги айбандан төмөн көрүп кеткен кээ бир эркектер ушуну дагы анан кийин курал кылышы мүмкүн. Шариятта дагы бир жолу бар талак алуунун. Аны айтпайм. Аны айтсаң эркектер курал кылат. Ассаламу алейкум устаз. Кээде багымдат намазга тура албай жатам. Эч нерсени билбей уктап калып жатам. Эмне кылсам болот? Алсыз, көңүлсүз болуп жатам дейт. Эми намазга тура албай калган бизде деле болуп калып атат. Болот ал. Инсан экенбиз, чарчап каласың, башка нерсе болосун, намазга турбай калуу мүмкүнчүлүк бар. Бирок эми аны эмне кылыш керек? Анын жол-жоболорун кылыш керек. Кандай кылыш керек? Кечинде эртерээк жатыш керек. Будильникти 2-3 коюш керек. Күйөөсү коюш керек. Дагы башка нерселерди кылып туруп, анан убактысын бардыгын коюп, анан жатыш керек. Эгерде азыр мына жайдын күндөрүндө саат 2-де жатсаңыз, гарантия эртең багымдатып тура албайсыз. Аны үчүн эмне кылыш керек? Бир аз чыдаш керек да, багымдатып окуп анан жатыш керек. Азыр эрте болуп атат багымдат. Же болбосо саат 11:30-12-де жатыш керек. Будильниктерди коюш керек. Андан дагы анан кичине бир зикир кылып, Кудайдан дуа кылып, иманды күчөтүш керек. Иман алсыздаган сайын намаздар. Билесизби, эртең самолетуңуз бар, Америкага учуп кетип атасыз да, балаңыздыкына, небереңизге. Дең саат 2-де жатсаң 3:30-да турасың билетиңе. Бизде өзүбүздө дагы бир аз эмне болуш керек? Гам, ой, пикир болуш керек намазга турууга. Ассаламу алейкум устаз, менин турмушка чыкканга жашым келип калды. Турмушка чыга турган адам чет өлкөдө болсо, шарият жолунда телефон менен сүйлөшүп турса, шариятыбыз кандай карайт? Жок, шариятта сүйлөшүүнүн бардык түрү, WhatsApp менен сүйлөшөсүз, Telegram менен сүйлөшөсүзбү, видео звонокпу, жөнбү, бардыгы дурус эмес. Эгерде турмуш курайын деп атсаңыз, макул сүйлөшүңүз анда. Билиңиз, таанышыңыз, айтыңыз, шарттарыңызды коюңуз, ага шарият уруксат берет. Бирок бардыгын билип, үйлөнүүгө мүмкүнчүлүк болгондон кийин деле кандайсың, анан бүгүн эмне кылдың, эмне кылып күн өткөрдүң деп сүйлөшө турган дурус эмес. Маселе чечилип, турмуш кылууга ылайык болгондон кийин дароо турмушка чыгып. Башка мамлекетте сразу никени кыйдыргыла. Азыр онлайн нике кыйса да болот. Дагы сразу ошол жанына барыңыз, жашоону улгандырыңыз. Сүйлөшкөн дурус эмес. Арам болот. Ассаламу алейкум уста. Сулуулук салонунда аялдарды жасанды боентуп иштесе болобу? Болот.
Шарият уруксат берет. Мүмкүн ал күйөөсүнө боенуп атат да, мүмкүн тойго боенуп атат. Андан кийин фи'лу фаили мухтар деген маселе бар да шариятыбызда, Ханафи мазхабтагы эреже. Сен арам нерсени кылба, шарият тыйган нерсени. Кылдырып аткан адам өзү жооп берет. Кандай? Сен бирөөнүн тырмагын жасап атасың. Тырмак чаптап берип атасың. А тырмак чаптаса ага дарат өтпөйт. Туурабы? Гусул өтпөйт. А сен чаптап берсең, сен күнөөкөр болосуң, сен күнөөкөр болосуң. Ал өзү чаптап аткан өзү жооп берет. Мүмкүн ал айыздыр. 7 күн, 8 күнгө, 10 күнгө тырмагын чаптап алып жүрөт. Бул өрөт ага. Анан тазаланганда алып салат дагы даратын алып гусулун окуй берет. Мүмкүн ал нифастыр, 40 күн намаз окубайт. Ага боло берет, чаптап алып жүрөсүң жасанып. Мүмкүн ал мусулман эмес, капырдыр, келип чаптасаң боло берет. Ошо кылдырып аткан адам өзү жооп берет. Бирок анан сиз даават иретинде бул дарат өтпөйт, билесизби деп эскертип койсоңуз жакшы болот. Чачын кыскартып, тырмагын жасап. Чач кыскартканда дагы атайын шариаттын өзүнүн талабы бар. Эркектерге окшобогон абалда чачын кыскартса болот. Эркектерге окшобостон. Ая күйөөсүнө жасанып чачын кыскартып аткандыр мүмкүн боло берет. Бирок жасанткан аялдар көчөгө чыгып эркектердин көзүнө сулуу болуп көрүнөт да дейт. Ал өзүнүн иши ал. Ага эскертип коет, сиз жасайбы. Бул жагы кандай болуп калат? Эми кээбиркилер ла таавану алал исми вал удван, күнөөдө бири-бирине силер шериктеш болбогула деген айтат. Жок, ал башка маселе да. Бул башка маселе. Сиздин бул неңиз, кесибиңиз. Мата тарахал ихтимал саката бихил истидлал деген эреже бар. Качан бир ихтималдык бар болсо, ага далил кылуу түшөт. Башкача айтканда, эгерде сиз ал айыз мезгилинде, нифас мезгилинде мусулман эместер кылдырса болот деген болду, калганы өзүлөрү чечет. Арак сатсаңыз болбойт, тамак сатсаңыз болбойт. Бул эмне? Ачыктан ачык бузукулукка чакырган. Бул берки нерселер арамга кылса арам болот, адалга кылса дурус болот. Ошону экөөнүн айырмасын билиш керек. Устаз, экинчи суроом, ушул кечирим сурайм. Көз тийген айымга кайсыл жактан жана кимге барып дем салдырсак болот? Эмнеге? Ушул жерде окуп атат. Мухаммад Кары. Дем салууга акы алышабы? Алса, акысы бар. Сиз беришиңиз керек. Кандай? Ал убактын бөлүп, сиздин бүт негативиңизди алып дем салып атсанан кийин бекер бир нерсе барбы? Дем салганга акча алса болот. Же илимибиз жетпесе деле өзүбүз дем салсак болобу? Жок, өзүңүз эртең менен кечинки дем салып туруш керек, бирок сыйкыр, көз, оору жанагындай нерселер боло турган болсо, жин боло турган болсо, сөзсүз адиске кайрылыш керек. Ассаламу алейкум устаз. Сабактарыңыз токтобосо экен. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Ушундай неметти берип жатканына шүгүр дейт. Токтотпогонго аракет кылайлы деп атабыз. Бирок аялдар көп келсе жакшы болмок, Анан кээбиркилер айтат, бул жак тескери болгондуктан ошо аялдардын келүүсү бир аз алсыз болуп атат депчи. Мүмкүн дагы сүйлөшүп көрөбүз, Бирок кийинки сабактарыбызда мүмкүн биз сапарга чыгып кетишибиз мүмкүн. Эгерде сапарга чыгып кете турган болсо, кийинчерээк келип сабагыбызды улайбыз, иншалла. Курандын котормосун окуганга болбойт, устаздан гана алыш керек деп уктум. Ошону мен айткам. Же башка бирөө да айтты. Курандын туура эмес түшүнүп албасын деп айтылса керек. Бир устаз кармабай албас. Биз устай кармай албасак кантип окушубуз керек? Эмнеге устаз кармай албайсыз? Куранды, хадисти түздөн түз өзүңүз окуганыңыз дурус эмес. Сиз билбейсиз ал хадис качан айтылган. Азыр ушундай болуп кетти. Хадисти кыргызча которуп киргизип коет. Ал хадистин өкүмү кеткен болсо, сиз кылган болсоңуз күнөөкөр болосуз. Ал хадис башка бир хадис менен байланып туруп анан кийин түшүнүш керек боло турган болсо, сиз бир бөлүгүнө түшүнүп алган болсоңуз күнөөкөр болосуз. Аятты өкүмү кеткен аятка амал кылбасаңыз күнөөкөр болосуз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө устаз кармаш керек. Билесиңерби, Малиев деген депутат Куранда турат, аракты бир аз ичсе пайдасы бар деген, бирок молдолор айтпай атат деди. Ушундай деди, кандай ушундай мааниде айтты. Мурдагы Атамбаев президент эмне деди, молдолор жашырып атат. Аз-аздан ичип турса болот деген. Ошондой аят бар. Азаздан ичип турса деген эмес.
аракта пайда бар, пайдасынан зыяны көбүрөөк деген аят бар. Пайдасы бар, пайдасы ал өкүмү кеткен ал. Ал амал кылмайт. Аз амал кылсаңыз күнөөкөр болосуз. Мурда арак ичкен мезгилде арак арам боло элек да ошондой болгон. Андан кийин өкүмү кеткен. Ошон үчүн сөзсүз түрдө Куранды, хадисти окуганда алымдын астында окуш керек. Ошон үчүн кыргызча которулган китептерге мен каршымын өтө. Эгер түшүндүрмөсү менен жазса макул. Азыр Сахih Бухари, Муслимдер которулуп атат. Кимге которуп атасың аны? Алымдар ал кыргызчадан окубайт. Жөнөкөй адамдарга болсоң, сен жөнөкөй адамдарга даярдап берип атасың. Мынау бычак, мынакей мынау наркотикти колуна карматып берип атасың. Мурда кыйналып бир жактардан барып таап, наркотик сайынып, наркоман болуп атса, азыр кеңири сатылып калса кандай болот адамдардын бузулушу? Мурда Куран, хадисти туура эмес түшүнүп адамдар бузулуп атса, эми колуна карматып коюп атасың. Мынакей жакшы кыргызча которуп койдум, орусча которуп койдум, эми оңоюраак бузуласың депчи. Себеби Куранды, сүннөттү түз окуу адамдарды бузат. Иллал фукаха, факih, исламды түшүнгөн адамдардан гана үйрөнсөң, анан туура. Себеби кээ бир аяттар, хадистер бар. Түз түшүнсөң күнөөкөр болосуң. Түз алсаң мүмкүн, мисалы үчүн, "Мен ра'a минкум al-munkara falyughayyirhu bi yadihi." Ким бир жаман мункарды көрсө, аны колу менен өзгөртсүн деген хадис бар. Жамандыкты көрсө. Анан барып туруп сойкуларды өлтүргүн. Же болбосо арак сатып аткандардын барып магазинди өртөп келгин, мына колум менен өзгөрттүм деп, эмне болосуң? Ал валил амрларга, башчыларга, колунан келе тургандарга, сага эмес ал. Демек хадистерди туз түшүнүүдө, аяттарды түз түшүнүүдө эмне болот? Адашуу болот. Ошон үчүн аалымдар бизге эскерткен. Хадис бул адамдарды өлтүрө турган нерсе, иллал фукаха деген. Андан факih, аалымдар гана аман калат. Себеби туура эмес хадистерди көрүп Сирияга кеткендер болот. Туура эмес билимди алып Сирияга кеткендер, Украинага кеткендер, баардыгы ошол динди туура эмес түшүнгөндүктөн. Динди туура түшүндүрүш керек. Анан устаз кармай албасак, эмнеге кармай албайсыңар? Толтура устаздар. Аял устаздар толтура. Инстаграм неме менен эле онлайн эле илим алып, сабак алып, тарбия алып, талим алып, ошолордон совет алсаңар болот. Ассаламу алейкум устаз. Аллахым сиздерге берекесин берсин. Амин. Устаз, жолдошум укса каршы болбостугун билгендиктен уруксат сурабастан бир жака барсам мага күнөө болобу? Күнөө болот. Демек, күйөөңүздөн уруксат алып анан чыгышыңыз керек. Күйөөңүздөн уруксат бербейсиң, билип туруп чыгып кетсеңиз күнөөкөр болосуз. Жолдошум укса каршы болбостугун билгендиктен уруксат сурабастан жок. Мүмкүн каршы болот, сиз каякта билесиз анын эмесин. Ошон үчүн кээде калса мен келинчегим мени ар бир иштен сурайт. Мен билет, что мен ошого бара бер дешим билет, бирок сурайт. Ошол жака уруксат беришин деле билет. Сабакка кетип атып деле, мен сабакка кетип атам, сабак бергени. Барбы? Билет, что мен аны сабакка кетип аткандыгын каршы чыкпашмын деле, бирок сурайт. Шариаттын талабы ошондой. Мүмкүн мен бүгүн сабагын кое туруп, бүгүн бир жерге срочно барышыбыз мүмкүн дешим мүмкүн. Каяктан билесиң аны? Ошон үчүн сиз билип турсаңыз да күйөөңүздөн сөзсүз түрдө уруксат алышыңыз керек. Уруксат албасаңыз кайтып үйүңүзгө келгенче чейин күнөөкөр болосуз. Себеби сиздин жоопкерчилигиңиз ошол эркекке байланган да. Сиздин коопсуздугуңуз, сиздин абийириңиз, бардык нерсе ошо эркекке байланган. Ошон үчүн эркекти да уят кылбас үчүн, өзүңүз да уят болбос үчүн эреже менен жашаш керек. Эреже аялдардыкы. Кайсыл жака барсаң, күйөөсүнөн уруксат сураш керек. Имамга уюганда имам ат-тахиятты окуп бүтүп, 3-чү рекетке туруп кетсе, уюган адам ат-тахиятты толук окуп анан туруш керекпи, же имамдын артынан дароо туруу керекпи? Дароо туруу керек. Имам ошон үчүн караш керек, адамдардын абалын билиш керек. Адамдар ат-тахиятты окуй турган даражада окуш керек. Анан сиз кеч окусаңыз ат-тахияту лиллахи деп атсаңыз намаз бүтүп калышы мүмкүн да. Ошого анда эгерде имамды аркасынан ээрчип берсеңиз, сиз ат-тахиятты окуп бүтүп тургучагында мүмкүн 3-рекетке кетип калат, 4-рекетке кетип калат. Ошон үчүн колуңуздан келишинче тезирээк окуганга, имамга жетишкенге аракет кыласыз, имам туруп кете бересиз. Себеби имамдын амалдары менен чогуу амал кылуу бизге милдет кылынган.
Себеби бизге имам болгондугун себеби ошо биздин намазыбыздын жоопкерчилигин алып атат. Устаз, баланы канча жаштан тарбиялап башташ керек? Бир жерден укканмын. Боюнда болгондон баштап тарбиялайт деп. Боюнда болгондо канча? Жүрөгү согуп баштагандан баштап тарбиялаш керекпи? Алдын ала чоң рахмат. Баланы эркек качан тарбиялап башташ керек десе, аялды тандагандан дейт. Аял качан баласын тарбиялап башташ керек десе, күйөөнү тандагандан. Күйөөнү тандагандан баштап балага тарбия башталат. Себеби ошол күйөөңүз кандай жакшы адам болсо, жакшы тарбия алат. Андан кийин ошол жашап баштаганда тарбия башталат. Адал нике менен жашоо башталат. Биринчи тарбияңыз башталат. Экинчи ошо жакындык болорду дуаларды кылып туруп анан кийин биринчи анан кийин боюңузга бүткөндөн кийин истигфар менен Куран менен анан ошентип кете бересиз. Бул не? Руханий тарбия дейт. Сиз мындай кыл, тур, намаз оку дебейсиз. Сиз өзүңүз ошол жерде шариаттын көргөзгөн амалдарын жашай бересиз. Сиздин бул дүйнөгө келе турган балаңыз өзү тарбия ала берет ошол жерде. Анан төрөлгөндөн баштап биринчи тарбияңыз эч нерсе угул эктеге азан айт, комат айт. Экинчи эле тарбияңыз ага жакшы ат коюш керек. Үчүнчү тарбияңыз өзүңүз эмизип өзүңүз неме бериңиз. Жана жасалма сүт, эчкинин сүтүн берип, уйдун сүтүн бербесин. Уйдун сүтү берил, ал туура азык боло берет. Бирок эненин сүтү башка. Эгерде эненин сүтү болбойт, жана уйдун сүтү менен боло бере турган болсо, анда ошо уйдун сүтү менен эле багыла бериш керек болчу да. Менин бир таанышым бар эле. Ошол эң кенже инисин айтат да, сенин апаң кашкабый депчи. Неге десе, сен төрөлгөндө апама сүт чыкпагалы ошо кашкуйдун сүтү менен чоңойгонсуң депчи. Тамашалашып. Ошол кашкуй болуп калбасын. Сиз өзүңүздүн сүтүңүз менен өзүңүз тарбиялаңыз. Кээ мен фигурам бузулат, башка болот деп эмизбей койот экен. Жок, эмизиш керек ошо. Ошол балада тарбия ошо. Эненин сүтү чоң витамин, чоң нерсе. Андан кийин эле 7 жашка чыгып аткан 7 күндүк бул чачын аласы тарбия башталды. Андан кийин жуундуруп, ошол Куран, зикир менен чоңойто бересиз, ошол баардыгы маанавий тарбия боло берет. Жанагы 7 жашка чыккандан кийин анан намазга буйруп башташ. Мына ушинтип тарбиянын абалы тепкичтен тепкичке жыла берет. 2 мүнөт убактыбыз калыптыр. Ва саллаллаху таала хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Аллах таала ушул алган илимдерибиз берекелүү илимдерден кылган болсун. Берген жоопторубузду Аллахым туура кылган